Эдил Жолдубаевич, мен могу үчүнчү суроого бир аз тилимде бурулбай турат да, бирок сиз түшүнөт го дейм да. Бизде бир объект ачылган эле да, Сокулук районундачы, 3 миллионго. Ошол объект ачкандан кийин ызы чуу болуп, интернет булактарында, анан башка булактарда болуп, зам аким жумушунан алынган. Точно ушундай эле объект Ала Бука районунда Соцфонддо 1,5 миллионго салынды да. Эсептөө палатасы барды, 2 жума гостиницадан чыкпай жатты, Соцфонддун ишкерлери өздөрү актыны жазып берди, колду коюшту, бул 1,5 миллион жана башка жанагы чыгымдарды көрүшкөн жок да. Ушун үчүн сиздер внутренний аудит кайра назначить этип, мен өзүм жардам берет элем сиздерге. Эми кандай эми бул эл журт айтып атат ушуну, кандай шермендечилик депчи. Бир жолу 3 миллион, эми бул жагына 1,5 миллионго салышып алыптыр. Соцфонд. Ушуну териштирип берсеңиз, анан кийин жоомага берсеңиздер. Рахмат. Рахмат, Алишер Аташбаевич, биз сөзсүз бул жөнүндө сизге жооп киргизебиз.